Салам, менин атым Эрим. Мен сенин онлайн насаатчың болом. Faberlic 3.0 колдонма аркылуу кантип заказ бергенди бул видеодо сага толук көрсөтүп беремин. Үйрөнүп ал, керек болсо дагы 2-3 жолу көр, анан заказ жазып көр. Буга чейин уже көчүрүп алган Faberlic 3.0 приложениясынан кир. Бул жактан сен жаңы адам каттайсың жана заказдарды өзүң үчүн кылсаң болот. Товары деген жерге киресиң. Товары деген жерде уходтон баштап здоровьеге чейин, ден соолукка кам көрүүгө чейин, витаминдерге чейин бүт баары бар отдельно. Уход дегенди басып, мисалы лицо, кремы дневные деген жерди басканда бул жакта бүт базадагы болгон кремдердин баары чыгат. Ылдый жакка түрдүргөндө, мисалы үчүн ар кандай түрлөрү бар. Мисалы үчүн биз буну тандадык. Бул крем жарыктуу тандаганда бүт жерде баасы, балдары белгилүү. А продукты деп басканда бул продукт боюнча көлөмүн жана өзүнүн описаниясынын баары чыгат. Состав деп басканда бул кремдин составы чыгат, подробный. Анан как применять деген жерде уже колдонмо инструкциясы бар, отзывдар бар жана кайсыл крем менен кошо колдонсо болот экен да баары чыгат. В корзину деп басканда бул уже себетке кошулуп калат. Корзинанын ичине киргенде бул буга чейин уже кошкон, кошулган товарлардын баарын көрсө болот. Бул жакта мисалы үчүн канча количествода кошулду, 2 басылып кеткен жокпу, 3 жолу басылып кеткен жокпу, анан акыркы общий суммасы канча чыкты дагы көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн бул жерде баалы жазылды, каталог баасы боюнча канча жана мен стоимостьм. Продолжить деп обязательно басыш керек. Продолжить дегенде бул жерде уже акциялар кетет. Менин алган көлөмүмө жараша кандай бонустар чыгып атат, подарок за заказ көрдүңүздөрбү? Менин бонусум бул зубная паста, спрей, бунун баары арзаныраак келет. Себеби дегенде мен уже 2000 сомго заказ кылганым үчүн булар арзан келет мага. Бул дагы жакшы. Каталог бул ар бир биринчи заказга кошула турган нерсе, пакет кошулат жана менин тандап койгон товарларым. Бунун баарын карайбыз, продолжить деп басабыз. Продолжить дегенде уже менин заказым канча балл болду, качан келет көргөндөн кийин заказать деп басып коебуз. Все. Заказать дегенден кийин мен заказды уже жазып оформить этип койгон болом. Болду, бул заказ мага уже келет. 27 апрелде келет деп белгиленүү. Андан сырткары сиздер заказ кылып атканда, эгерде бир нерсени өзгөрткүңөр келсе, бул карандаш деп басасыңар. Изменить дегенде бул жакта товарыңардын, заказыңардын кайсыл бир көлөмүн же болбосо бир нерсени удалить этип, өчүрүп кошсоңуздар болот. Мисалы үчүн бул кремди мен 2 штук заказ кылгым келди, 2 деп плюс басып коем. Же болбосо азайткым келет, 1 штук деп басып коем. Өзгөрдү баалары. Бунун баарын сиздер өзгөртө аласыздар. Готов к сборке деген статус болгондо өзгөртө аласыздар. Эгерде сиздер бул заказды өчүргүңөр келсе, удалить эткиңер келсе, бул ошол өйдө жактагы карандаштын жанындагы мусор чаканын значогун басасыздар. Чаканын значогун басканда бул заказ удалить этилет. Удалить деп басканда бул заказыңарды өчүрүп койсоңор, бул заказды готов к сборке деген статуста өчүрсө болот. Ал эми пункт выдачи бул келе турган офисти тандаш үчүн сиздер өйдө жактагы плюсикти басасыздар. Кайсыл жакта жашабаңыздар, кайсыл офис силерге ыңгайлуу болсо, ошону тандап алсаңыздар болот. Выбрать из списка. Бул жакка өзүңөрдүн шаарыңарды, регионуңарды, айылыңарды жазып туруп, каалаган офисти тандап алсаңыздар болот. Бул жакка сиздин заказыңыз обязательно келип калат. Өзүңүздөргө удобный болгонун тандап выбрать деп басып коесуздар. Ал эми бул товар деген боюнча заказ кылганды үйрөндүк. Эми каталоги боюнча заказ кылганды үйрөнөлү. Профилде ылдый жагында каталоги деген жазуу бар. Ошо каталоги дегенди басканыңарда азыр күчүнө келип иштеп аткан каталог чыгат. Ошол каталогду барактап көрсөңүздөр болот. Бул мисалы үчүн азыркы 6 каталог. Смотрите каталог дегенде уже барактай турган барактары чыга баштайт. Анан барактагы товар жакса, ылдый жактагы сумканын значогун бассаңыздар, ошол барактагы товарлар чыгат. Ошол жактан эле сразу корзинканы басып өзүңүздөргө заказ кылсаңыздар болот. Мисалы үчүн мен гель для душа, мисс для тела, анан пена для ваннаны заказ кылып койдум. Аны
Мисалы үчүн сиздер үчүн мисал катары көрсөтөйүн, себетке кирдиби кирген жокпу кантип текшерсеңиздер болот. Ал үчүн профилге чыгып, корзинка же болбосо силер кыргыз тилинде кылсаңыз себет деп чыгат. Ошол корзинаны бассаңыздар, азыркы барактагы тандалган пена, мист жана гель для душа кошулуп калган болду. Көрүңүздөрбү? 2 балл берет экен жана моя стоимость 516 сом. Ушинтип себетке дагы кошо берсеңиздер болот. Ал эми сиздерге азыркы учурда дагы акция боюнча заказ кылганды көрсөтөйүн. Акция дайыма приложенияда акция болгон товарлар чыгып турат. Отдельно ошону көрөм десеңиздер, бул жака кирип издеп тандасаңыздар болот. Мисалы үчүн кандай акция? Мисалы үчүн мен парфюмерная вода Kaorini тандадым, басып койдум. Буга кандай акция болуп атат? Ошол продукцияны бастым. Бул жакта подробнее деп жазганда эмне кандай шарт экени көрүнүп турат. Мисалы үчүн Kaori Jipar жытын алганда душка арналган гель мага 1 сомго келет экен. Понятно деп басабыз дагы. Эми көрөбүз. Продолжить дегенде ошол гель для душа бизге 1 сомго кошулат. Көрүңүздөрбү? Автоматтык түрдө 1 сомго кошулуп калган. Себетти ылдый жака тартып, себетти караганда уже гель для душа Kaori бизге 1 сомго кошулуп калды. Вообще сонун. Көрдүңүздөрбү? Акцияларды ушинтип пайдаланып көрсөңүздөр болот. Обязательно акция деген жерге кирип, өзүңөргө жаккан товарларыңыздарды аңдып карап турсаңыздар болот. Мынакей, заказ кылдык, ар бириңер жазып көрүңүздөр.